Assalamu alaikum урматтуу мусулман боордоштор. Берекелүү Рамазан айыңыздар кут болсун. Орозо туткандарга берилүүчү сооп сыйлыктар жана орозо кармаган адамдын эки сүйүнүчү, эки жолу кубануусу тууралуу пайгамбарыбыздын куттуу хадисин айтам, угабыз. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Аллах таала айтты дейт. Аллах таала хадисте айтат: "Куллу амали ибн адам лах илля сиям фа иннаху ли". Адам баласынын бардык амалы, жакшы иш аракеттери өзү үчүн, бир гана орозо мен үчүн. Ва ана ажзи бих, мен анын сыйлыгын өзүм берем дейт Аллах таала. Хадистин уландысында айтылат: орозо бул калкан. Силерден бирөөңөр орозо болсо, анда ал уяттуу жаман сөздөрдү сүйлөбөсүн, жана ачууланып үнүн көтөрбөсүн, кыйкырбасын. Эгерде аны бирөө жарым сөксө же урушса, анда ал ачууланбастан мен орозомун деп жооп берсин. Мухаммадтын жаны анын колунда болгон затка Аллахка ант, ла халуфу фами саим атьябу индаллахи мин рихил миск. Орозо кармаган адамдын оозунан чыккан жыт Аллахтын алдында мисктен, атырдан да жыттуу. Лиссаими фархатан яфрахума иза афтара фариха. Орозо кармаган адам үчүн кубана турган эки кубаныч бар. Биринчиси ооз ачкан кезде кубанат, жана экинчиси ва иза лакия раббах фариха бисауми. Кыяматта Роббисине жолукканда орозо кармагандыгы үчүн кубанат. Сах Бухари жана Сах Муслим. Ошондуктан Аллахтын буйругун аткарып, орозо кармоого бел байлайлы. Жана орозо тутууда шариаттын талаптарын сактайлы. Улуу соопторго жетишебиз. Чындыгында орозо кармоо үчүн чоң күч, чыдам жана сабыр талап кылынат. Сабыр кылгандардын сооп сыйлыктары өтө көп. Аллах таала Зумар сүрөсүнүн 10-аятында иннама юваффас сабируна ажрахум бигайри хисаб. Чындыгында сабыр кылуучулардын сооп сыйлыктары эсепсиз, эселенип көп кылып берилет деген. Аллах таала баарыбыздын үй бүлөбүзгө тынчылык жана береке берсин. Рамазан айында кылган ибадаттарыңызды Аллах таала кабыл кылсын. Aqulu qawla hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.